Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарды НТС каналынын түз эфиринде ар тарап көрсөтүүсү. Студияда мен Эрнис Байсалбеков. 22 октябрда Жогорку Кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жана парламенттик шайлоону убактылуу токтотуу тууралуу боюнча мыйзам долбоору кабыл алынды. Аталган мыйзам долбооруна президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ошол эле күнү кол койду. Деген менен адистер аталган чечимдерди кабыл алууда укуктук талаптар бузулгандыгын айтышууда. Бүгүн биз мына ушул жаатында кеп кылган отурабыз. Аны эмесе бүгүнкү талкууга катышуучу тараптарды тааныштыра кетсем, экономика илимдеринин доктору Кубанычбек Иденов, укук коргоочу Айнура Усупбекова жана коомдук ишмер Руслан Акматбек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай көрсөтүүбүздүн башында бүгүнкү талкуунун негизинде жалпыңыздарга суроо сала кетели. Сиздер кандай ойлойсуздар? Конституциялык реформа парламенттик шайлоого чейин өтүшү мыйзамдуубу? Мына ушул суроого ооба же жок деп жооп берүү үчүн сиздер экранда көрүп турган WhatsApp номери аркылуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Анда эмесе атайын жумуштан кийин убакыт таап келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирип өтөлү. Албетте бүгүнкү жагдай баарыбызга эле маалым болгондой 5 октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдин толкунунан кийин ушундай абалга келдик да бүгүнкү күндө. Анан кийин Айнура айым сиз айтсаңыз, ушу шайлоо системасына ичине киргизген адам катары ошо Жогорку Кеңеште алгач парламенттик шайлоону эмес, конституциялык реформа өткөрүү жаатында басым жасалды. Буга кандай баа берет элеңиз? Эдил мырза, рахмат сизге. Бизди ушинтип чакырып талкууга, биздин жарандарыбызга ой жүгүртмө болгонго дагы мүмкүнчүлүк бергениңизге. Биринчиден, кырдаал өтө оор, абдан оор. Азыркы убакта мына саясий, укук талаада, экономика талаада, андан тышкары коопсуздук талаада абдан начар турат азыркы кырдаал. Ошондуктан ошого жараша негизи мына саясатчыларды дагы чакырып кетет элек. Биринчиден ошону эске алып, кийин мындай чечимдүү кадамдарды жасасын деп. Сиз айткандай 5 октябрдан жыйынтыгы чыккандан кийин шайлоонун абдан мындай маанилүү окуя болуп кетти. Биринчиден ошол шайлоодон кийин кандай талап турду? Ишенбестик шайлоого. Анткени добуш сатып алуу, административдик ресурс өтө күчөп калгандан кийин ошол шайлоого ишенбеген элдер чыкты. Мирный митингге чыкты. Туурабы? Эч кандай талап, конституциялык реформа болсун, анан тиги болсун деген жок болчу. Бул ишенимсиз эмнеден жаратылды? Тең укуктуу шайлоо болгон жок деп. Баягы олигархический парламент өтө күчөп кетет эле, ошол жыйынтыгы келсе. Анткени ишенимсиз шайлоо болду. Добуш сатып алуу менен канчалык акча төгүлдү да Кыргызстанда. Биринчиден ошондой риторика болду да. Конституциялык реформага эч ким талап койгон эмес. Ошондуктан биринчи ошону баса белгилеп кетсем. Анткени кийин ошол азыр ар кандай айтышат, бирок ошол төңкөрүш болду деп биз дагы ойлойбуз. Анткени кийинки кадамдар парламентте болуп аткан чечимдер негизи бул эмнени билдирет? Же басым менен чечим алынган, же баягы эле парламентти кандай десем, өзүнүн баягы стержини жок болгон үчүн ушундай чечим алды деп биз ошентип ойлойбуз. Анткени бир эле чоң талап болчу. 3% пайызын шайлоо эмесин түшүргөнү, анан кийин баягы күрөөсүн 5 миллиондон 1 миллионго ошол талап болду. Андан тышкары баягы форма 2 ыкмала менен ошол шайлоонун жыйынтыгын алып келген. Ошол 3 негизи эле талап болду. Жогорку Кеңеште Сулайманов мырза көтөрүп, ошол эле убакта кабыл алган ошол демилгени азыркыга чейин эч ким колдобой, президенттер кол койбой, президент кол койбой, ИО президент. Ошол ойдон бул маселе калып калды. Негизги чоң талап чечилбей калды. Бирок алар 2-3 окууда кабыл алынды. Бирок кол койгой атпайбы? Конституциялык реформа орто жолдо кыпчылып кирип, баарын лидер фракцияларды дүрбөлөңгө салып, анан кийин ошого түнү менен чыгарып ушундай кол коюлган. Биз билебиз, ошо 5 октябрда коомчулуктун, ошол эле саясий өнүктүккө катышкан партиялардын негизги максаты шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып,
кайрадан Туура. жаңы шайлоо өткөрүш керек эле да. Туура. Эми азыр конституциялык реформага ыктап калганыбыз бул ошондо элдин мүдөөсүн, ошо саясий күчтөрдүн каалоо тилегин унутта калтырып калгандык деп баласа болобу? Саламатсыздар окутмандуу кичиңиздер. Сөзсүз түрдө себеби дегенде сиз айткандай жана 5-октябрдагы түнү болгон толкундоо элдин жанагы аянтка чыкканы, митинг болгону, мунун баары эмне үчүн болчу? Мунун баары жанагы шайлоонун жыйынтыгы менен мен макул эмеспиз, биз макул эмеспиз деп чыккан. Анткени шайлоодо баарыбыз эле күбө болгондой одоно түрдө бузулган жөнөкөй жарандардын укугу баягы тебеленип тепселген да. Анан мисалы жанагы 3 партия мындай Кыргызстанды дүңүнөн эле сатып алып эле ошол жерге келген да. Буга ошондо кыргыз эли, улут катары эркин ортого коюп, биз буга макул эмеспиз деп чыккан. Андан кийин эле баягы бизде Кыргызстанда болгондой эле буга чейинки деле ушундай толкундоолордун натыйжасында бир уч топ эле ошолдан пайдаланып, элдин үмүтүнү, элдин күтүүсүнү, элдин жанагы нааразычылыгын жамынып эле башка бир нукка бурулуп кетти да. Эл эмнени күткөн? Эл жаңыланууну күткөн биринчиден. Эл жанагы жаңы жүздөрдү күткөн, эл адилеттүү шайлоону күткөн, эл жаштарды күткөн. Эл ушул 30 жылдын жыйынтыгында адилеттүү башкаруучулар, адилеттүү бир түзүлүш келип, адилеттүү түзүлүш өлкөгө орносун деп мындай бир кадам таштаган да. Бирок жыйынтыгында такыр биздин күтпөгөн нерселер болуп атат. Конституциялык жанагы реформа күн тартипте биринчи маселеге түшүп келип калды. Мисалы, элдин баарын күткөн эмне болчу? 20-декабрда БШКдагы бул чечимди кабыл алган болчу. 20-декабрда шайлоо болот. Эл кайра өзүнүн тандоосун, шайлоосун жасайт деп баарыбыз күткөнбүз да. Бул жерде дагы бир элди мындай кыжырданткан нерсе мындай болуп калды да. Макул конституциялык реформа дейбизби, ал дейбизби? Бирок ушунун баары байкасаңар, кабыл алуу форматын байкасаңар, процесстин бир мыйзам 3 окууда кыска бир мөөнөттүн ичинде болгондо да андан Айнур айым айткандай бир күн мурун кандай биз баарыбыз эйфория болдук эле, жанагы бөгөт түшүп, жанагы форма 2 деген алынып, жана күрөө азайып, эми мына жаңы бир эреже, элдин күткөн эреже тартип менен биз шайлоого келет экенбиз десек, эмне болуп кетти белгисиз. Жабык эшик аркасында мындай сүйлөшүүлөр жүрдүбү, же бирөөлөр чечтиби, баягы эртеси эле ошол жанагы 6-чакырылыштын депутаттары шайлоону жылдырып, биринчи маселе катары конституциялык өзгөрүүнү, конституциялык реформаны алып келип коюшту да. Бул азыр эң кызыгы эч ким түшүнбөй атат. Эл аралык аренада да эч Демек ким баягы түшүнбөй атат. ушундай чукул кабыл алынган чечимдердин арасында бир саясий бүдөмөк ой максаттар бар деп ойлойсузбу? Саясий оюн бар деп ойлойбуз. Себеби ушуга чейин мына бүгүн канчанчы күн эч ким ошол конституциялык реформанын жана конституциянын долбоорун эч ким көргөн эмес. Ошол жанагы ооба деп добуш берген эл өкүлдөрү дагы эмнеге шайлаганын баягы билишпейт да. Кайсы бул ар кандай бүдөмөк ойлор айтылып атат. Биринчиси айтылып атат, бул деген толук президенттик республика болот экенбиз, бирөө айтып атат аралаш болот экен деп, бирөө айтып атат жок биз парламенттик сактап калабыз деп атат. Мындайча айтканда, баягы биз эмне үчүн баягы элдин күткөн эмне эле ачык айкындык эле да. Мына эл өлкөбүз мындай туура курс алды мындан кийин. Эски каталар кайталанбайт. Биз мына адилеттүү башкаруучуларга тапшырдык өлкөбүздү. Эми ушундан кийин бардык нерсе жаңы барактан башкача болот деп күткөнбүз да. Бирок биздин байкаганыбыз боюнча баягы оюндар кандай гана болсун ошондой уланып атат да. Кыргызстанда 9 жолу өзгөрттүр конституция. Мына сиз ошо жаңы баракча деп атпайсызбы? Мына ошол конституциялык реформаны демилге келген депутаттардын бири ушундай бир жүйө келтирип атат. Өлкөдө коомдук саясий абалды эске алып, ушундай кадамдарга барып атабыз депчи. Бул канчалык негиздүү? Абдан туура. Себеби мындай процесс болуп кетти. Жана сиздер айтып аткандай, ал дегенде эл шайлоого каршы болуп чыкты, допустим. Анан мен ошо жана митингде сүйлөп атканда аябай внимательно угуп отурдум да ар бирин. Ал эмнеден чыгып атат? Туура эмес. Шайлоо. Себеби биздин багытыбыз туура эмес. Биз баарын бийликти партияга берип коюп атабыз. Партия болсо олигархтардын карманный клубу болуп калып атат да. Акчаң бар болсо танкасың, акчаң жок болсо манкасың. Тыйының барбы? Чыккын деп атат. Тыйның жокпу? Отургун тияка. Анын ичинен эң бай деген партия, пожалуйста деп, эки негизги партия.
Үчүнчүсү кошулуп кетти болуп. Мен бир 5 партия чыгат деп жүргөм, 3 келди. Болду. Кийин бияка келгенде башкысы караса ошол 2 партиянын чечсе ошол менен чечиле тургандай шартка келип атпайбыз. Ошондон улам жана сүйлөп аткандардын ичинен аябай сунуш киргизип атышты тиги. Чыгып эмеде чыгып аткан жана балдардын арасынанчы. Эмне үчүн биз өзүбүздүн депутатыбыз ким экенин билбейбиз деп. Баланча партияга шайладык. Кто мен арызданып келейин десе, мисалы үчүн тиги алайдан жолсо, мен депутатым ким экен, кимисине барышым керек экенин жок, эч ким жок. Элден бийлик ажырап калып атат да. Негизги ашып ошол жерде кетип атат. Биз элдин өкүлү. Мен шайлоочу катарын шайлаган өкүлүм жок. Партия бар, булут, асман, анын бир партиядан экөө дейп эч бир маселе чыгабайт. Ошо шайлоо системасына, шайлоо жаатындагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип, негизинен олуттуу реформаларга барбай турсак деле болчу да, зарылчылык эмне деле? Жок. Мен Кубанычбек мырза менен макул эмесмин. Анткени сиз айтып атпайсызбы, биздин кулунубуз жок, анан тигибиз жок. Эгерде ушундай одномандатный система менен барсак, кулундар толуп калат бүт парламентте. Жаштар келбей калат. Андан тышкары аялдар келбей калат. Инклюзивный эме жок болот. Андан тышкары азыркы убакта партиялар мурунку партиялардай эмес. Алардын деңгээли азыр аябай чоңойду. Бийик болуп, мейли эми чечим бирге чыгат да. Андан тышкары одномандатный система биздин баары көнүп калышты ушундай парламентаризм системага. Уже баары көнүштү. Ушундай система иштейт. Парламентке мындай жалпы мындай кадамдарды чечкиндүү кадамдарга барат деп. Коллегиальный, анан бөлүнүшпөйт региондорго. Ошого элдер көнүп калды. Уже 15 жылдык практика өтүп, анан орто жолдо ушинтип эле кайра эле баягы элдин эмесин козгоп, баягы азыркы убакта парламентке ишеним өтө төмөн болуп калбадыбы? Койгула, давайте одномандатныйды эме кылабыз деп. Одномандатный бүт системага барсак, кийин жалаң олигархтар, майда соодекерлер, ошолордун баары парламентте толуп калат. Ошондуктан эл түшүнүп, азыр ошол саясий кырдаалды сактап калабыз. Парламентти жаман болсо дагы эптеп азыр ушундай туруктуу бир орган болсун. Мына кече жакында борбор шайлоо комиссияны кандай уже түрткөгө салып, жокко чыгарып, бүт конституциялык органдарды жокко чыгарганга анда мүмкүнчүлүк жеңил болуп калат. Азыркы система просто биринчи өзүнүн результаттарын эми бере баштаганда, бул мындай суу менен баланы эмеден ыргыта бергендей болуп калып атат да. Ошондуктан мына азыркы жаңы бийликте ошол конституциялык реформага барыш канчалык зарылчылык бар эле? Зарылчылык жок эле. Анткени конституция эми өзүнүн мындай эмелерин берип калбадыбы? Түшүмүн эми берип атат. Аны күтпөй эле сразу эле балта чабып эле кой болбойт экен, анан кийин одномандатный системага кайра такыр өтүп кетели деген эч ким жок. Ошондон сөз чыгып атпайбы жанагы эменин Грузиянын опытын алалы деп 50% элди депутаттарды эл менен шайлайлы, округка анда региональный система жок, региональный болбойт. Жарымы регион менен келсин, жарымы региондор менен келсин, жарымы партиялар менен келсин деп атпайбы? Грузиянын опыты көрсөтүп атпайбы? Алар наоборот, азыр ошону таштап полностью парламентский системага өтөбүз дейт. Анткени Европанын мамлекеттерин карап койбойсуз да, бир дагы жок ушундай смешный. Армения кече жакында барып келдик. Койгула, кыргыздар, силер алдыга өтүп калыптырсыңар, бизге карагандан көрө. Биздин баягы одномандатный система артка тартып атат. Биз дагы кошулуп ошол парламентский системага барайлы деп, наоборот, бизге эме кылып отуруп атпайбы? Азыркы мына жаңы риторика сүйлөгөн бийлик, бул негизи мындай ыкмаланган, бизге мындай уклад болуп калган нерсени келип бузуку системага киргизет. Эми азыркы ошо болуп жаткан жагдайлардын да мыйзамдуулук жагына көңүл бурсак да, биз баарыбыз билебиз, буга чейин борборлук шайлоо комиссиясы 20-декабрда парламент шайлоо мөөнөтүн бекиткен. Бирок кече жакында 1-май райондук сотунда ал чечим жокко чыгарылды. Бул канчалык мыйзамдуу болду? Укуктуу талаада мындай карасак, жогорку кеңеш ушундай чечимди кабыл алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок ушундай процедураны четке кагып алганы бул туура эмес. Анан түнү ошол ыйгарым укукта өткөргөн эме президент ошого шар эле өзүнүн колун койгонго бул мындай сүйлөшүү эме болду деп эсептейбиз да. Ошол анткени азыркы убакта бүт мындай саясий оюндар борбор шайлоо комиссия бир эле конституциялык орган азыр калган. Көз карандысы орган калган. Ошону ар кандай эмелер менен кулатабыз деп, негизи анархияга кирип кете турган аз жерде калдык.
ошондуктан азыр мына мүмкүнчүлүк менен пайдаланып кетет элем, депутаттарга кайрылып эртең отурум болот. Ошол борбордук шайлоо комиссияны даже 4, даже 1 мүчөсүн кайтарып алганга эч кимдин укугу жок, биринчиден. Экинчиден, азыр айтып атпайбы, борбор шайлоо комиссия өзү күнөөлүү ушул жыйынтыкка. Туура эмес, ал укук коргоо органдардын деморализация, андан тышкары саботаж жасаган үчүн ушундай болуп калды да. Канча гана арыз жазылса, бир эсепке келген жок. Ошол подкуп ар бир участокто болуп атканда укук коргоо органдар бири да кыймылдап былк эткен жок. Ошого борбор шайлоо комиссия азыр өзүнүн эмесин алып баратат. Ошону эске салып, эгерде ушул борбор шайлоо комиссияны жокко чыгарса, анда ар бир кийинки шайлоо комиссиянын туруксуздугун, андан тышкары бут арчып кирген органдай болуп калат да. Азыр булар өзүнүн мөөнөтүнө чейин чыгарып, шайлоолорду өткөзүп, анан кийин кетпесе, анда баягы президентти кет дегендей ушундай окуя болуп калышы мүмкүн да. Азыр ошо аракеттеги бийлик, анан кийин ушул жаатында өзүнүн кесибин айкалыштырган жарандык коом гана кабардар болуп атат да, бул конституциялык реформа боюнчачы. Коомчулук канчалык деңгээлде кабардар деп ойлойсуз бул боюнча? Эми коомчулук коомчулук эмес, ошол адистер өзүлөрү түшүнбөйт атат эмне болуп атканынчы. Себеби дегенде учурдагы башкаруучулардын бир айтканы менен эртеңки күнү айтканы дал келбей атпайбы? Жасаган кадамдары дагы бири-бирине дал келбей атат. Баягы азыр эң маанилүү маселе мындай да, баягы ишенимди калыбына келтириш керек да. Ишенимди калыбына келтирген баардык аракеттерди кылыш керек да. Тескерисинче күн өткөн сайын жасаган азыркы учурдагы бийликтин тилекке каршы жасаган изилиштердин баары күмөндүү жайылганга түрткү болуп атат да. Себеби дегенде коомчулук күткөнү менен азыркы болуп жаткан нерселердин экөө шайкеш келбегенин мындай даана көрүп атат да. Биринчи маселе азыр мына баарыбыз эле айтып атабыз, экономика маселелерин айтып атабыз, пандемияны айтып атабыз, тиги кышты айтып атабыз. Бирок такыр маселенин баары чечилип калгансып, биз бүгүн эң маанилүү маселе катары конституциялык реформаны эч ким билбеген, эч ким көрбөгөн, эч ким окубаган конституциялык реформаны алып туруп, ушуну биз деген аткарабыз, андан кийин калган иштердин баарын жасайбыз дегени, бул коомдо мындай аябай көп суроолорду жаратат. Бул бир гана бизде эмес, бул биздин кошуналарыбызда, эл аралык аренада деле абдан көп. Ошон үчүн жанагыдай жардам берүү, эмесинен бөлүп берүү нерселер кадамдар токтоп калып атат. Бул белгисиздикти жаратып атат да тилекке каршы. Белгисиздик биздин өлкөбүздүн ичиндеги бизнес үчүн деле, жарандарыбыз үчүн, карапайым калк үчүн бул жакшы нерсе эмес. Тескерисинче азыр бизди деген жарандарды мындай аларда ишеним боло турган. Биз жакшы башкаруучуларыбыз туура курска түштү, өнүгүү жолуна түштү деген кадамдарды таштаганын ордуна биз деген баягы айланып эле эме кылып атабыз да. Башка кадамдар таштабыз. Мисалы, Бишкек мэриясынын тегерегинде эле окуяларды карагылачы. Бишкектин мэриясы бул Кыргызстандын учурдагы сүрөтү да. Канча киши келип, канча бийлик алмашты, басып алам деп келди, дагы эле тегерегинде ызы чуу бүтпөй эле. Мына ушундай Бишкек мэриясы, ЛТРдин тегерегинде окуялар, Манас аэропортунун тегерегинде окуялар, ушул бийликтин бүгүнкү күндө баягы өлкөгө мыйзамдуу түрдө ээ чыкпаганы, мыйзамдуу кадамдын кээп таштабаганы, анан жана чаржайыт болгону, өзгөчө кадрдык саясатта чаржайыт болгону жана ушундай окуяларга себеп болуп атат. Ошо өткөн жумаларда баягы саясий абалы курч болуп турган убакта негизги маселе баягы жогорку кеңештин кворум болбой калды. Ошондо өкмөт башчынын мыйзамдуулугу, легитимдүүлүгү жагы күндүн темасы болуп турганда, эми баардыгы бир нукка салынып, эми сиз айткандай чечилип келатканда, ушундай кайра конституциялык реформанын баягы демилгеленип жатышы, бул саясий туңгуюкка огош бетери салып калган жокпу? Жок, огошпойт. Наоборот, биз чечип алышыбыз керек болуп атпайбы? Бара турган багытыбызды. Биринчи парламенттик республика болобузбу, экинчи президенттик республика болобузбу, чаралаш өлкө болобузбу. Референдум өткөрсө болмок, же болбосо жанагы конституциянын чечимин чечиш керек. Эгерде парламенттик республика болсо, президентти биз эл менен шайлабашыбыз керек. Президентти парламент шайласын. Жана ортосунан американ системасын кыла коебуз, избиратель деген дагы тоже олигархтардын ойной турган оюндар. Еще хуже тиги эменин коррупциянын эң формасы да, высшей степени. Себеби Европада бийлик дагы, Америкада бийлик дагы, бул чоң кыз айтып аткан нерсе, баардыгы байлар өздөрүнүн бийлигин кантип сакташ керек элге. Элдин алдына дегенден келип чыккан нерсе. Против Советского Союза келип чыккан нерсе. Себеби рабочий класс колхоздун крестьянството басып алганда, ошондон чыгып аткан нерсе. Биз ошону конституция менен апелдетишибиз керек. Биз парламенттик республика болобуз.
И парламент өкмөттү да шайлайт, парламент президентти да шайлайт. Парламент законды, парламент прямой елдин түз эмеге ойын аткара турган негизги туруктуу уюм, жана сиз айтып аткандай. Бирок парламенттин өзүн бөлүп алышыбыз керек болот. Парламенттин жарымы, допустим, 120 болсо, 60 кишини 60 округга бөлөбүз, дагы 60 региондун 60-ы келет. 60-ын болсо, жанагыда партийный список менен партиялардын. Партиянын списогундагы илишибиз керек. Поврекил партияда бизде булар мүчө турат. Ар бир мүчөсүнө добуш бересиңер деп. Ошонун кимиси добушту көп алса, ошол партиянын лидери болуш керек. Азыркыдай эмес. Бирөө партияны түзүп койгон, учредитель болуп алган, калган акчаны баарын чогултуп апрелдейт. Списокко сен киресиң, сен кирбейсиң деп. Туурабы? Бул экинчи маселе. Ошонун баарысын биз жана конституционный реформада ачык, так чечип алышыбыз керек. Ошон үчүн жана башында болуп аткан нерсе, улам жаңылаган сайын жаңы процесс жүрүп атат. Не просто төңкөрүш, не просто революция илгерки алып жүрүп, революционный процесс кетип атат. Биз ошол өзүбүздүн жолубузду кантип табышыбыз керек деп. Кепти обязательно Европанын аркасынан артып жүгүргөндөй эмес. Азияга аякта калган. Бу жерде килейген Азиянын бир мамлекети көрсөтүп атпайбы, бир эле партия менен кантип башкарса болот экен, кечирип койсо. Албетте сиз кошумча алып кетейинби? Агай, бул жерде эч ким конституциялык реформа үчүн каршы эмес. Бизде 9 жолу конституциялык реформа болгон. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы конституциялык реформасы эмнеге болгон? Дайыма бийликти бекемдештүү болуп келген. Биз азыр кыргыз коомчулугу сүттөн оозубуз күйүп, айранды үйлөп ичип калганбыз да. Азыр биздин коркконубуз жанагы тегерегинде окуяларды карап атасыңарбы? Бышкага басым жасап атат, көшөк аркасында сүйлөшүлүп атат, болбогондой тездик менен өткөрүп атат. Мунун баары күмөн жаратып атат да. Эгер бул жакшы боло турган болсо, элибиз үчүн жакшы боло турган болсо, биздин каалаганыбыз эле ортого койгула. Мына, кел, урматтуу мекендештер, ушул маселени талкуулайлы, ачык чечип алалы. Биз кандай багытта? Мындай азыркы аябай мындай кыйчалыш убакытта тез арада өткөрүп салуу элдин баарында күмөн бул бирөөлөр отуруп алып бир оюн жасап атабы деген эле бир адамдын биз бийлигин кайра эле баягы 3-чү революция болуп кайра эле баягы эски катабызга түшөбүз, кайра эле эски кемчиликтерди жасап атабызбы деген эле маселе болуп атат. Болбосо азыр эң жаман нерсеси эмне болуп атат билесиңерби? Жанагы азыркы депутаттар өзүнүн мөөнөтүн сурабай узартып албады, эч кимден сурабай. Булардын жарымы 60-на жакын биздин жанагы революцияга себеп болгон партиялардан келгендер да. Жана Мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан. Эми ошолго биз каршы чыгып, алар бизди сатып алабыз деп төңкөрүшкө дейбизби, чыңалууга дейбизби, нааразычылыкка себеп болду. Эми ошол 60 киши келип алып кайра эле биздин тагдырыбызды чечип атат да. Ошол аябай маселенин эң кызыгы болуп атат. Биздин каалаганыбыз жанагы элдин күткөнү бул А партиясы болобу, Б партиясы болобу кайра бир таза шайлоо өткөрүлүп, эл келсин, андан кийин ошол легитимдүү, мыйзамдуу парламент, элдин күткөн парламентти алып туруп, жана конституциялык айткан конституцияны, эми туугандар белгилейли, мындан кийин бизге бул жарашпайт экен, же болбосо бул жарашат экен, могу багытта кетели, тиги багытта кетели деп, ачык айкын эл менен кеңешти салып, эми бул конституция деген бул өлкөнүн келечеги, бул баш мыйзам да мындай. Бул мына парламенттин тарыхында бир дагы мыйзам ошол сиз айтып аткан жагдайлар баягы биз күмөн саноо менен айтып атабыз да, ушундай бир адамдын бийликти колуна берүү аракети болуп атат депчи. Бирок ошол күндө деле конституциялык реформанын кабыл алууда процедуралары мыйзамдын негизинде болуш керек эле. Сөзсүз түрдө. Анан кийин бул жерде сөз болуп атат, коомдук талкууга коюлган жок. Кеминде бул жерде 2 ай, 3 ай убакыт кетет деп атат. Ушул процедуралардын сакталбашы кесепети кандай болот? Кесепети ушундай болот, реформа башталганы кулуарный болуп калат, баягы көчөгөнүн аркасында. Анан кийин бир күнү бап айтып бир күндү коет, референдум болот. Анан кийин элге ушундай түшүнүксүз суроону коет. Мисалы үчүн азыр сиз айтып бербедиңизби, анан мынчы керек, тигинчи керек деп. Ошондой проектти коюшат дагы, эл түшүнбөйт. Түшүнбөгөнү ооба деп коет, түшүнгөнү каршы берет, ал аз калгандардын баарын мажбурлап, ошол кол койгонго мажбурлашат. Анан кийин эл дагы наразы чыгат. Анан кийин дагы бир ушундай жеке кызыкчылык келип, койгула бул болбойт экен деп башканы дагы алып келет. Ошон үчүн туруктугу жок болуп, азыркы убакта мына сиз экономиканын эмесиси, доктор наук, ошону айтып койсоңуз, биздин казынада акча барбы ошол мажбурлаган системага? Болот жана бир айлык эме менен. Сиз дагы Акылбек Жапаровго окшоп айтып атасыз. Парламенттик шайлоого акча жок, референдумга бар, президенттик шайлоого бар. Значит, силер каалап аткан чоң саясий мындай эмелерге мүмкүнчүлүк табат экенсиздер да, туурабы? Анда эл аралык системада
биз ушул биздин кошуналар эмес, негизи баягы чоң Европа карап турган, Америка, Россия карап турган мамлекеттерге кайсы бетибиз менен карайбыз? Булар алар наоборот бизди карайт да, молодец. жок, кечирип коесуз. Мына кечээ мурдагы чечимге жараша эч ким бизге акча бербейт. Биз ушул жагдайга кечире сөзүңүздү бөлүп койдум. субсидия алган. Бир учурду белгилеп кетейин. Мына маалыматтан окуп калдым. Европа биримдиги уже Кыргызстандын Токтотулду. сан ариптештирүү жаатында 6 миллион долларын кийинки жылга токтотту. Эң негизги проект болчу ушул. 2021 жылга Маанилүү проект болчу. Алардын жүйөсү эмне болуп атат? Ошо өлкөдө парламент түзүлүп, жаңы өкмөт дайындалганга чейин биз шартыбыз ушундай, каржылоону токтотуп турабыз деп атат да. Эмне Анан үчүн кийин бул берген жакта алар? Кубанычбек Кечирип койсуз. Эмне үчүн алар ушул акча каражатты берген? Парламенттик система туруктуулуу болсун деп. Азыр орто жолдо мажоритарный система киргисе, сөзсүз бул акчаны азыр токтотуп турушту. Анан кийин бербей коюшат. Анткени санариптештирүү система бул бүт мамлекеттик органдар, особенно правительствонун, өкмөттүн структурасын ачык, таза, прозрачный процедура, акча каражат каяка кетип атат деген ошонун ичинде таза шайлоо өткөрүү жааты да камтылган да. сөзсүз таза шайлоого эл аралык коомдор канча жардам берет. Эгерде ишеним, чечим туура болсо, ошондо гана берет. Болбосо кайсы акча менен өткөрө турган болдуңар билбейм. Акчасы болот. Албетте, баягы олуттук каржы маселелерин ратификацияны өткөрүү боюнча парламентте кабыл алынат. Анан кийин мырза айтып өткөндө эшикте эпидемиология абал турат. Абал күрчүп кетсе, каражатты кантип алабыз? Кантип мыйзамдаштырабыз ошону? Азыр ошого Мыйзамдаштырыш оңой эле. Жанагы сен жаман көрүп аткан парламент турат да. Шайласак деле ошолор келмек, сөздү ачыгычы. Ошолор чечим алганга эмки парламент келгенче акысы бар. Азыр бүт элдин атынан башкара турган ошолор. Аткара турган бийлиги турат, өкмөтү турат. Кол коюп бере турган ИО президенти турат, үчөө тең турат. Ал эч жака кеткен жок. Ошолор законду тиги жаңы шайланып келгенче ала берет. Эгер керек болуп калса, ошол мурунку законду момундай изменение кылат деп кайра законго алып эчтеке. Бирок ошол эле эл өкүлдөрүнүн бири Каныбек Иманалиев айтып атат, 28 октябрда жогорку кеңештин ыйган укуктары бүтөт деп айтат да. Андан ары узартканга эч кандай андай жок эч жерде, негизинен мири нет, эч жерде жок. Пока жаңы парламент келмейинче жазылып турат конституцияда. Жаңы парламент келмейинче тиги депутат бойдон жүрө берет. Таркап биз эле 94-жылы таркатып ийбеди эле мисалы үчүн. А бирок эмебиз бар болчу, үй оякта келип чогултуп, жанагыдай срочно революционный маселе болуп калса, чогула келип маселе чечкен акыбыз бар болчу. Чогула калганга 95-жылкы шайлоого чейин биз бир жыл эле жүрбөдүк го, кыдырып эле тиги легендарный парламент. жаксы да жакпаса. Кстати, легендарный парламент Агаматов жакшы суруш киргизип атат азыр. Башыңарды оорутпай эле 93-жылкы эмени кайра алгыла деп. Бирок ошо боюнча бүт барын башынан баштап аяка наказать этип төлөттүрүп, ошол коом түзүп кетмек болчу. Башында түз жолго түшкөнбүз. Анан ит жолго чыгып калдык. ага чейин коомдук баягы азыркы аракеттеги саясатчылардын деле аң сезими башка нукта калыптанып калды. Анан 93-жылкы баш мыйзам кантип 93-төн бери агай биз бир дагы президенттин тилекке каршы кыргыз эли, байкуш кыргыз эли ушу бир дагы президенттин жакшылыгын көргөн жок. Президент. Бизде президенттик өлкө болду. Биз парламент десек дагы ар бир президент парламентти юридический отделге айландырды дагы өзү башкарганга өттү. Биздин чыркыраганыбыздын себеби ошол болуп атат. Биз муну көрдүк 30 жылдан бери. Биз муну көрдүк, өттүк бул сабакты. Эмнеге биз мындан сабак албай атабыз? Кайра анткени Кыргызстанга президенттик башкаруу тилекке каршы 93 кечирип кой. 93-тө как раз наоборот. Президентти парламент шайлайт деп жазылган конституцияда. Кээ ошондо болуп атпайбы? Анан Акаеваны алып өтүп анан кийин тиги өтүп кетип атпайбы? Эми эч ким кепилдик бере албайт. Азыркы келе турган президент дагы эптеп бирдеме кылып туруп өзүнө Жок, конституция кабыл алып койсо парламент шайлайт да. Мына сен депутат болуп келесиң, бугуч келет. Силер шайлайсыңар, отуруп алып ошо рай, сен президент болосуң деп. Анан каяктан жүрөм эле? Жок, эми азыркы 93 жок, кечирип кой. Кечөө мага радиодон да бир айтып атат. Санжарда 93-жылкы эмеге келели десе, кокуй кайреле Акаевдин заманына барат. Ничего подобного. Жок, биз коркутпайбыз агай. Коркпогулачы просто. Ал жазылгандай болбой атпайбы биздин өлкөдө? А эмнеге? Мына, анткени мына караңыз. Азыркы парламентчи, азыркы парламент эмес, ал кнопка баскычтарда. Текта мынтип койгон, өзүлөрү деле айтып атпайбы? Мынтип коюп эле каалаган нерсени нотариустка өткөрүп берет. Азыр сиз парламент, азыркы биздин трагедиябыз ар бир келген башкаруучу, ар бир келген президент жанагылардын баарын чөнтөк парламент кылгысы келип атпайбы? А эгер биз анык чыныгы парламент кыла турган болсок, мына көрдүк го, чыныгы парламент болгондо чын эле элдин кызыкчылыгы корголот.
ачык айкындык болот, бүтүн былык иштери билинип калат. Туура. Ошо биз ошого аракет кылабыз. Ошого аракет кылсаң анда президентти парламент шайлай тургаңызбайсыңбы? Жок, Анан асылганын ордуна давай сделаем так. Президентти избираем парламентте, быжырабайсың. Президентке солтүстүк чыгасың, алып тастайсың. Партия маселеси. Парламенттин ичинде. Партия маселесин мындай кылсак болот. Анын техникалык маселесин мындай кылып чечсек болот. Жана преференциалдык шайлоо деген бар. Мисалы, азыр билип атам, элдин баары партияны жек көрүп калган. Анткени булар парламент ушуга алып барды. Мисалы, А партиясы ичинде ким бар? Эшматов, Ташмат. Эң жакшы көргөн өзүнүн адамы. Партияга да бересиң, каалаган эмеге, кишиңе дагы бересиң. Ошондой бул ишти чечсек болот. Биз бир нерсе көрдүк да, биз 30 жылдык тарыхыбызда бизди бир киши башкарса, Жок, ошону конституцияга киргизиш керек. Анан эмнеге каршы чыгып атасың? жок, каршы чыккан жокпуз. Мен айтып атам, кандай гана өзгөрүү болбосун, мунун ыкмасыны, жолуну мыйзамдуу жол менен өтсүн деп. Мыйзам чыгарып кой, пожалуйста, өткөрү. Указ кол койду. Айнур айындагы тастыктайт, бул конституциялык реформа боюнча мыйзам кыргыз парламент тарыхында мынчалык тез өткөн, окууга талкууланбай, эчтеке кылынбай өткөн мыйзам болбоптур. 1917-жылы болгон бар. Мырзалар, Бул жерде Октябрьская революция. бир эле күндө ошол фракциянын тийиштүү комитеттин жыйынында ыкчам кабыл алынган чечимдер ушунда бүдөмүк ойду жаратып. Бүдөмүк эмес, баары бышып турат, баары мээсинде турбай. Чё там ждать? Обсуждать эткен эмне? Көрүп турасың, уже по-другому жол жок. Парламент менен президентти шайлайбыз, парламенттик республика өтөбүз, парламентти бир партияларга салбай, жарымын эл шайлайт, жарымын партиядан шайлангандай кылып атат. Эмнеси бар экен тижол? Мыйзамда көрсөтүлгөн Ошол мөөнөттөр законду бар. кабыл алып кой, анчалык закон керек болуп атат сизге. дал ошол дебат менен, ошол биз азыр үчөөбүз талашып отурган дебат менен ошону жүргүзүш керек. Ага убакыт керек. Зачем убакыт? Демилгели. Көрүп турсак. Эми сиз үчөөбүз талашып чечимге келбей атабыз. Анан кийин канча проекттер бар. Ошондон убакыт көрүп десе жүрө беребиз. Эми кечирип койсуң. Эң кызыгы, ошо сиз айткандай нерсе да жок да. Эмне үчүн жок? Анткени Берет азыр силерге. конституция, добуш берип койушпадыбы? Жок, конституция, жаңы конституциянын вариантын берет. Эң кызыгы, булар деген жанагы эми мындай да, конституциялык реформа, конституция сунуштаган адам алып келет дагы, мен мына моундай долбоор иштеп чыктым деп айтат. Мына бул баш мыйзам боюнча өлкөбүз келечекте мына моундай эрежелер боюнча жашайт деп туруп, муну алып туруп талкууга сунат. Талкууга сунганда добуш берилип, эл талкуулап, демократиянын ыкмасына салып, басымдуу көпчүлүк кабыл алса, маселе жок. Жок, бирөө эле көшөгөнүн аркасына алып келип эле, добуш бердиртип коюп эле, анан ар жагына каалаганын бышырып атпайбы? Эртең бүрсүгүнү жогорку кеңештин жыйыны болот. Ошого уже проект бир эмес 2-3 проект келип калат. Ошондо элдин башын айлантып 2-3 проекттерди талкуулашат. Ошол башаламан эми башталат. А негизи азыр президенттик шайлоого даярданыш керек, талапкерлер, туурабы? Ошого акцент буруш керек. Же реформага буруш керек. Ошол эки чоң саясий процесс бир убакытта өтпөш керек. Азыркы убакытта мына Конституциялык палата өзүнүн чечимин чыгарат. Туура чечим чыгардыбы жогорку кеңеш же туура эмеспи деп эртең бүрсүгүн мына реформа өзүнүн арызын берди, туурабы? Бул туура. Анткени реформа саясий партия өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, Конституциялык палатага кайрылды. Конституциялык палата эртең чечим чыгарат. Туура болдубу же туура эмеспи? Парламенттик шайлоо болобу же болбойбу? Эгерде боло турган болсо, анда борбор шайлоо комиссия кайра өзүнүн процессине регистрация 46 партия уже 48 партия эмеден өзүн билдирди шайлоого катышабыз деп. Алардын баарын каяка жок кыласыздар? Ошого парламенттик шайлоо болобу? Катыша берсиндер. Болобу же болбойбу деген бир маселе. Болот. Эми биз билбейбиз. Билесиң. Жок, биз билебиз. Анткени конституциялык сот палата Конституция туура келет деп чечим чыгарат. Анан аны сиз билбесеңиз, мисалы үчүн мен билбейм. Билесиң. Же сүйлөшүп койдуңуз. Билип эле турасың. Билип эле туруп Андан тышкары урдуруп атасың. президенттик шайлоого Президенттик шайлоо болбойт. Ошону калтырбашыбыз керек. жок, эмне үчүн? Президентти жокко чыгардыңар, Президентти парламент келип шайласын, болду. Жок, кечирип коюңуз. Болду, алтын. Алдагы көрдүк. Шайлаганды көрдүк. Алдагы суроо. Бизде 2 милдик болуп калып атат. Кечирип коюңуз. Бир жагында эл парламент шайлап, бир жагында эми Сиз болуп калат. просто өзүңүздүн каалаганыңызды айтып атасыз. Мыйзам, борбор шайлоо комиссия чечим алды.
уже 10 эмесе январга коюлду окшойт. 10 январга болот деп ошол чечим чыгарды. Кайратмен кетет. А эгерде ошол кыска мөөнөттө реформага жокко чыгарып, анан кийин кой президент болбойт, анан кийин ушундай мындай деп, анда жогорку кеңеш өзүнүн жоопкерчилигин алса, Алат. анда башка маселе Алат, көрөбүз. алат. Анткени Көрүп турбайсың, алып атканын. эл өкүлчүлүгү азыр жогорку кеңеш азырынча. Ооба. Бирок бул туура эмес кадам деп ойлойбуз. Анткени биз укуктуу талаадан чыгып кетип атпайбызбы улам барып эле орто жолдо. Анан укук келип жүрөлү, 30 жылда эми 60 жыл жүрөлү. Ар бир сыйлаган мамлекетте укук, закон деген, мыйзам деген бул иши кылып Мамлекеттин ээси ким? мамлекеттин ээси. Ошол мамлекетти сактап калыш үчүн Мамлекеттин ээси эл да. жок, мыйзам негизи ошол мыйзамдын ээси, мыйзам деген кагаз кечирип кой. Жок, мыйзамдын ээси ким? Боореки эл эмне деп атат? Мыйзамдын ээси ким? Мыйзамдын ээси А эл мыйзамдын ээси эл эмес. Конституцияны Мыйзамдын ээси тиги парламент. Жок. Парламент чыгарып атат. Туура, А парламент менен тиги бийлик өзү, мамлекет өзү элди менен кечирип кой. А парламент элдин өкүлү. Парламент элдин өкүлү. А что такое өкүл? Өкүл деген менин атыман барып атасың да. Туура. Туура. А что? Я же мен элдин атынан барып Биз эл атпайм. ошондой талапты койдук А беле. коюп атпайбызбы баягы мен вообще Аны сиз коюп митингге барган атасыз. эмессиңер го дейм. Жок, мен бардым. Элдин сүйлөп аткан. 3-5% менен каршы. Талкалап, бизди талкалап аткан бул партийный система деп атпайбы? Спец эмне жанагы бизнес клуб түзүп алышты дейт. Кимиси бай болсо тегерени чогултат, ошолор келип алып жасап аткан эме. Деп атпайбы? Эсиңиздеби? Ошон үчүн тимени бакыр өкүл ыйлап айтып атпады. Эмне үчүн биз өзүбүздүн эмебизди Ал таппайбыз? жалаң эле эл эмес, ал бирөөнүн кызыкчылыгы, мына Руслан айтып кетпедиби? Ортодо эл ишенбестикти көрсөтсө, ортодо мындай бузукулар келип, кайра башка риторикага алып кетти. Бул туура эмес. Ошондуктан андай талап болгон эмес. Эгерде азыр баары айтып атышат, жок, кечирип коесуз. 120 басып атпайбы? Жок, кечирип коесуз. 120 депутат көптүк келтирет, анан кийин ушундай Эмне көп болот? жок, ушундай наразычылык көп элдерде. А бирок мына Конституция өзүнүн эмесин түшүмүн эми көргөзгөн. Эсиңиздеби биринчи жыйын чогулбай, 61 депутат чогулбай, анан кийин кворум болбой, ошону чечим ала албай калган. Ал эмне үчүн? Ошол Потому что президентти күтүп атат. Эмне дейт президент? жок. Кечирип кой, ошону күтүп атышат. Алар Эми агиш баары кетип калбады бир жакын. Туура, алар Кечирип кой, анан кийин ошондо эле чыга калып парламент келели дегенге келбей күтүп атпайбы? Потому что сен айткандай баары эме болуп калган, жанагы как называется, байланган иттей болуп. А бирок А бу жерде ошондо свободный болот, азыр чыкса жаңы парламент свободный болот, элдин алдынан болот. Сизге байланган ит болбойт да. Ал наоборот парламентке президент байланып калат. Мына президентти шайладыңбы? Биз божоңу байлап койсоң, мону жасайсың, мону жасабайсың. Туурабы? Президент шайлап алса. Шайлап алса аны ит болуп атпайбыз. Канча сөзгө конук берели? Кечирип кой. Кыска сүйлөйлү. Бир маселе жанагы биз баягы митинг болгон могу парламент жанагы аларча эмеде госрезиденцияда чогулуп эмешгана баарыбыз элечи, баардык карап отурдук да. Эң чоң маселе баягы Токон Мамытов, Токон Мамытов дейм да, ким эле? Талант Мамытов беле? Ошол чыгып, баягы күн тартипти өзгөртөйүн деп атканда, эң көп бетке кармаган сөзү эл муну талап кылган эмес, эл деген парламентти кыскартыш керек деп айткан деп. Муну аябай көп колдонгон да. Андан кийин бул маселе барып баягы өзгөрүп кетти да. Бул жердеги негизги маселе кончага мындай болуп атат да. Мен баягы биринчи эле шайлоо процесси башталганда билесиңерби, ызы чуу менен башталды. Кыргызстан партиясы бирдемени жетишпей калып антип. Анан мен өзү соц тармакта мындай кичинекей эле эмеге жазып койдум да, баягы ызы чуу менен башталды, эми бул ызы чуу менен бүтөт депчи. Муну көп киши жазды. Мен эмес, баары көп киши жазды. Азыр биздин каалаганыбыз ушул болуп атат да. Бул процесс дагы мына жаңы үчүнчү революция болду. Үчүнчү революциядан кийин биз сабак алып, баардык нерсени эми мыйзам, жаңы мындай нерсени башташыбыз керек да. Болбосо, эгер азыр биз муну эптеп жасасак, мындан дагы биз эме кылбайбыз, тиги арылбайбыз. Башыбыз ызычуудан арылбай, ушул бойдон кетебиз да. Анан дагы кайсы үчүнчү маселе, партиялар, да, сиз айтып атпайсызбы, байлар топтоп эле. Бирок ал жерде мисалы реформа деген партия бар мына. Элден акча топтоду, жаштар колунда акча жок, кадимкидей сонун кылып марага чыгышты. Бир топ ушундай партиялар бар. Демек бизде Кыргызстанда парламенттик система болот экен да. Туура. Биз жанагы аргасыз бизде болбойт, партиялар бөлүп атат. Мисалы
эгер эртең одномандатный болуп кала турган болсочу, анда кыргыздын менталитетин ага сиз жакшы Мына ушул билесиз. Свой деген нерсе бар. Сөзгө конуп Бар беребиздер. эле, свой деген нерсе бар. Барып барып эле колунда бардын, барып эле ошол жерде таасир болгон адамды шайлайт. Мына сиз мына партиялык системанын жакшы жактарын айтып атпайсызбы? Бирок азыркы биз билебиз, азыр аракеттеги эл өкүлдөрүнүн бардыгы эски система менен келаткан адамдар да. Анан сиз азыр айтып өттүңүз, жана босого чегин кыскартуу ушул боюнча мыйзамдар баягы кол коюлбой, президент тарабынан кол коюлбой турат депчи. Азыркы аракеттеги эл өкүлдөрү ошо кийинки парламенттик системаны жакшыртуу жаатындагы мыйзамдардын кабыл алышына канчалык эрки жетет? Канчалык мындай максатты көздөйт да ошо? Эртең бүрсүгүнө Кабыл алынды да бирок. Жок, кабыл алынды, Жок, бөгөт түштү. Жок, эми ошол бул саясий сүйлөнүш, мындай договоренность должна быть, поддержка должна быть. А, конечно, преодолеть вето можно, азыр ветосы деле кереги жок президенттин. Кабыл алынды болсо факт боюнча эле, бирок ошол демилге иштеген үчүн парламенттик шайлоо өтүш керек. Бирок орто жолдо ошол реформа, конституционный реформа кыпчылып калса, биздин мамлекет чыдайбы ошону? 3 чоң саясий чечим кабыл алуу. плебисцит болсо, парламенттик, президенттик, референдум болсо, ошону кантип чыдайт эл? Эмне чыдайбы? Бюджет кантип чыдайт? Аны 1,5 миллиард эмек эткен, аны эмне сорок элге жей турган наны жок болуп калды азыр. Бүт магазиндер жабык болуп эл калды. өзүн өзү багат, ошо тиги эменин бюджетин Коюңуз, сиз антип айтпаңыз. Эл Маалымат өзүн өзү багып айдында атат. жүрөт, кийинки парламент шайлоого 500 миллион сом керек нормально. келет деп. 500 миллионду тиги чудини премьер-министрге кайненеси берип койбоду эле менде. Такаря. Ой, Что кайненеси менен тиги элдин айырмасы эмнеси бар экен? Зато элдин маселесин чечип Сиз коет. доктор науксузбу? Ооба, ошон үчүн айтып Сиз атпайбы? антип айтпаңыз да. Анан эмне деп Анда айтайын? бул Изилдейм. статусту өтө Жок, болгон нерсе да, түшүрүп факт коюп менен силерге атасыздар. көрсөтүп атпайсыңар. Жок, андай болбойт. Ошондуктан мына эртең жогорку кеңеш өзүнүн эмесине чогулат. Эртең талкуулашат. Эртең бир проект көрөбүз. Же действительности ушул сиз айткандай президенттин ыйгарым укуктарын ылдыйлатып, президент парламент күчтүү болот. Эгерде ошондой чыныгы ушундай болсо көрөрбүз. Бирок мен абдан күмөн саналуу. Ага барбаса жана сен айткандай болот. Ит болобуз анда. Ит болобуз. Ошондуктан биринчиден ошол талкууларды азыркы кырдаалда кантип кайсы жол менен талкуулашат. Бул талкууну бүт эмелер талкуулаш керек да. Жарандык ком, парламент, ал үчүн диний дүйнөгө келсин. Мисалы агайлар кошулуп ушундай бир эми баарыбыз жол картабызды чийип аткандан кийин, келечегибизди чийип аткандан кийин бул эми бир күндө кабыл алына турган нерсе эмес да. Жок дегенде электен өткөрүп, эски сабактарды эске алып, анан баарыбыз кошулуп баягы процесстин ичине катышып, анан кийин чечим чыгаралы. Эртең жок дегенде баарыбыз бир талкуулаганбыз муну. Ушундай чечимге келгенбиз, кеңешкенбиз деп айтканга жеңил болот да. Болбосо Мамутов келип эле биздин тагдырды чечип эле Жапаров экөө биригип алды. Мына ушул жагдайга тиешелүү бир нерсени айта кетейин. Баягы сырткы ак үйдүн сыртында калган күчтөрдүн ой пикири эске алынбай калды окшойт да бул жердечи. Анан азыркы ошол эле президенттин милдетин аткаруучу эл өкүлдөрү булар азыр мына өткөн мезгилде аракеттеги бийлик өкүлдөрү болуп атат да. Анан кийин баягы калайсызбы калабайсызбы парламенттик шайлоо өтөт, кандай жүздөр келет, кандай саясий күчтөр келет. Демек алардын азыркы мүдөөсү эске алынбаса, алар деле кийин чыгышы мүмкүн да. Конституциялык реформа кылабыз. Биздин мүдөөбүз убагында эске алынбай калган деп. А кантип келишет алар? Ошол мисал үчүн айтыңызчы азыр. Биз азыр айтып атабыз, парламенттик шайлоо өтөт, жанагы 48 партия келет деп атабыз. Анан ошолордун арасындагы эгер жанагы шайлоонун тийиштүү жагдайлары ошол эле күрөө кыскарып баягы багына жараша өтүп кала турган болсо, алар деле өзүнүн талаптарын коюшу мүмкүн да. Туура, ошол өткөндөн кийин талапты коюп, дискуссияны баштап, ошондо өткөзө беришин. Азыркы убакта тез арада ушинтип чечип, 1-2 күндө бир проекттерди өткөзүп эле анан кийин сиз айткандай президенттик шайлоону четке чыгарып, кой бул болбойт экен, бул биринчи референдум өткөзөбүз деп мына. Элде бышып калган нерсе да, бышка маселе болот. Билбейм, кимде бышты. Жанагы митингде айтып атышпады ел. Көрүп атпайсызбы, 30 жылдан бери президент эмне болуп атат деп айтып берип атпайбы мынакей. Маңдайыбызды айтып атпайбы. А зачем такой нужен нам президент? Ар ким өз уга турганды каалай турганды угат. Анын туура, бирок мисалы үчүн мен угатам, парламенттик система наоборот туруктуу болуш керек. Ошон үчүн айтып атпайбыз. Парламентти эл шайлайт, ошон үчүн туруктуу болот. Парламент президентти шайлайт, анан кийин өкмөттү шайлайт.
орто жолдо парламентти жалаң эле партия эмес, орто одномандатный. Жоқ, неге өліп отпаймын? 50% елдің атынан келсін, 50% партияның атынан Анын келсін. жакшы формасы бар мына азыр Руслан айткан. Формасы бар. Біз 97-жылы, 93-жылы мұны бәрін жасағанбыз. Тура кетіп отпаймын. Туура. Жаштар болса оқыбайды, сотканы оқитын оқыбай атпай. Ошол талкууну бир күндө чече албайбыз. А что здесь такого? Как это что Удар такое? бар. Эмнеси бар екен, Сиз чече барып турган. кулуарда Ошол керек болуп атпайбы? Элге анда бышкан кишилер чечербиз. удар. Биз мисалы үчүн аны ачык талап кылабыз. Ачык дискуссияга. Дискуссия кылгыла, кто мешает? 15 күн, 20 күн берип атпайбы? Тиммели күн түнүмөн сүйлөшкүлө. Анын процедурасы, кечир кечир анын процедурасы бир күндүк, 15 күндүк эмес. Бул негизи өзүнүн ортодо процедураларын кармаш керек. Андай болбойт. Биз көчмөн элбиз. Жок, андай эмес. Тоонун башындагы вертикальный мышление у нас. Бирок биз не такое уже мышление, жана элдикидетиги Казакстан парламент талаага жатып алып, парламент талаага жаткан эл эмеспиз биз. Парламент деген мондай азыркы акыркы кабыл алынган саясий чечимдер боюнча айта турган болсок, Борбор шайлоо комиссиясы соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга карала турган болуп атат да. Бул жерде алар дагы өзүнүн баягы укуктук талаада ордун далилдеш керек да. Анан бул жерде эгер мындай бир күмөн санап атат, эгер ушун боюнан кала турган болсо, Борбор шайлоо комиссиясынын көз карандысыздыгы бир баягы шектенүүнү жаратып коюп атат да. Алсыз экендигин калып атпайбы барды го, ошол жөнүндө. Аны кет деп эч ким айткан жок, ким айтты? БШКгачы мисалы басым жасалынып Жок, жөн эле көчөгө чыгара Жок, сөйлөсөм. кечирип коесуз. Кечээ мурда күнү укук коргоо органдар кечирип коесуз. Ошолор шайлоо процессинде келип баягы добуш сатып алуу, административдик ресурсту коргогондон баш тартып, келип туруп Борбор шайлоо комиссияга басым жасап, кысым жасап, баягы президенттик мөөнөттүн күн кое турганды күнү келип алып выемка кылып обыск кылып атышат. Ар бирин допрос кылып атышат. Бул эмне басым эмеспи? Анткени булар шайлоо процессине таласына кирди. Буларга эч ким бир дагы органдардын басым жасаганга укугу жок. Бул жерде конча подпись мындай почерк бирдей болуп атат да. Подкуп боюнча, мыйзам бузуулар боюнча, ал боюнча, бул боюнча реакция көрсөтпөгөн укук коргоо органдары, тултуйуп былтыйып жатып алган укук коргоо органдары бир убакта эсине келип алып эле барып БШКны кысымга алып, аларды допроско чакырып, анан күбө катары чакырдык деп, бул бизде эми бул биз буну көрүп жарап бүткөнбүз да, муну кайсы убакта кылынат бул? Бул бийликти ыраазы кыла турган чечим чыгараарда ушинтип басым жасабайбыз деген бийлик башка институтту ушинтип басып жатып калат. Почерк бирдей болуп, ушунун өзү эле булардын бир көмүскө максаттары бар турбайбы дегенге ойду жетелеп атат да. Анан отуруп анан жанагыдай булардын баардык жасаган кадам аракеттеринен, айткан сөздөрүнөн анан күмөн санай баштайсың да. Демек баягы азыркы бийлик башындагы адамдар азыр эл күткөн, эл самаган адамдар турат да. Демек алардын деле баягы кыймыл аракетине бир күмөндүү жагдайлар пайда болуп аткандай. Сөзсүз түрдө анткени эми мен буларга таң калам да. Ошол эле массалык маалымат каражаттарында мындай тизип мурда күн эмне айтты, көчө күн эмне айтты, кайсысына туура келбей калды деп кыска бир мөөнөттүн ичинде чыгарып атат. Эми бул азыркы учурдагы бийлик баягы улутту ишенимди калыбына келтирип, консолидация кылып, баарыбызды бириктириш үчүн айткан сөзүнө таштаган кадамдарын аябай мамиле жасаш керек. Анткени биз мисалы мен өзүм оокатымды кыла берем, бирок мен өлкөнүн курсуну, жетекчилигин туура кишилерге тапшырдык биз. Булар жасайт, кылат деп ишеничим керек. Бирок бул жерде көчөгөнүн аркасында булар бүгүн айткан менен эртең айткан дал келбей атпайбы. Анан биз каяка бартабыз деп суроо сурайсың да, жөнөкөй жаран катарычы. Бул маалыматты аймактарда жанагы ар кандай макалаларда чыгып кетти. Айта берет, кайта берет дегендей. Ошол нерселердин баары биз эч ким азыр бирдеме айтып чыксаң эле сен буга каршы чыгып атасың. Маселе каршы чыгуу эмес. Маселе биз жана саясий мыйзамдуу жолго түшкөнбүз. Бийлик кеткен, алмашкан, жаңы бийлик келген. Эчтеке маселе жок. Ошомузга кечиресиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ар тарап программасында конституциялык реформа парламенттик шайлоого чейин өтүшү мыйзамдуубу? Мына ушул суроонун алкагында талкуу уюштуруп, жана ошондой эле ушул суроону берүүбүздүн башында жалпы телекөрүүчүлөргө суроо салдык элек. Ооба дегендердин саны 243 экен, ал эми жок, мыйзамдуу эмес дегендердин саны 265. Бүгүнкү талкууну мен Эрнис Байсалбеков алып бардым. Кечиңиздер кунак улансын.